Бүгүн 2-июлга карата Кыргызстанда дагы 526 адамдын анализинен коронавирус инфекциясы аныкталды. Бул тууралуу эртең мененки онлайн маалымат жыйынында Коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова билдирди. Анын айтымында Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын жалпы саны 6261 адамга жетти. Жаңы катталган бейтаптар Бишкек шаарында 211 адам, Чүй облусунда 231 адам, Ош облусунда 6, Ош шаарында 19, Жалал Абад облусунда 27 адам, Баткен облусунда 18, Нарын облусунда 3 адам, Талас облусунда 1 адам, Ысык Көл облусунда 10 адам чыкты. Жалал Абаддын Сузак районунда 63 жаштагы аял өз күйөө баласынын колунан ажал тапты. Шектүү ага 19 жолу бычак урган. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маркумдун күйөөсүнө болсо 3 жолу бычак сайылган. Ал азыр ооруканада. Окуя болгон жерде кармоо учурунда бычак, атайын көздөрү оюлуп тилинген шапкадан жасалган маска жана башка тиешелүү буюмдар алынып, аларга карата соттук биологиялык экспертиза дайындалган. Шектүү катарында маркумдун 18 жаштагы күйөө баласы жашынып жаткан жеринен кармалып, тергөөгө өткөрүлүп берилди деп айтылат маалыматта. Алдын ала алынган маалыматка караганда шектүү жаран кызганычтан улам келинчегин акыркы 2 айдан бери сабап жүргөн. Анан келин төркүнүнө келе берет. 29-июнь күнү күйөөсү аны алып кетемин деп келгенде апасы кызын кетирбей койгон. Кетип жатып күйөө баласы болбосо өлтүрөмүн деген сөзүн белгилеп коркутуп кеткен. 1-июлга караган түнү саат 00:15 чамаларында атайын шапкадан маска жасап тагынып алып келген. Азыр сүйлөшө албайбыз, күндүзү кел деп жооп кайтарышканда, ал колундагы бычагы менен жубайынын атасына, андан соң апасына бир нече жолу сайып оор жаракат келтирген. Жубайын оозу колун скотч менен байлап, күч колдонуп үйүнө алып барып коюп, өзү жашынып алган деп айтылат милициянын маалыматында. Учурда аталган кылмыш боюнча тергөө уланууда. Шектүү убактылуу кармоо жайына киргизилди. Булак ЖВ Медиа.